Бүгүнкү күндө мусулманмын дешет. Зына иши менен алек болуп жүргөн мусулман жигиттерге кайрыларыбыз. Ким зына иши менен алек болсо 3 кесепети бар. Биринчиси, дүйнөдө эч качан муктаждыгы бүтпөйт. Ал дайыма өмүрүнүн аягына чейин кедей болуп өтөт. Экинчиси, Аллах субхана ва таала эч качан аны бейишке алып кирбейт. Аллах субхана ва таала аны бейишке алып кирүүгө убадасы болбойт. Үчүнчүсү, Аллах субхана ва таала ошонун урпагынан, же кыздарынан, же неберелеринен бирөөсүн зына кор кылып өчүн алмайынча дүйнөдөн өткөрбөйт. Сөзсүз кыздары же башка бирөөсү зына иш менен алек болуп, ошол чоң атасына зыян тийгизмейинче дүйнөдөн өтпөйт. Урматтуу тууганым, бул зына иши өтө ислам дининде чоң күнөөлөргө кошулган иш.